Эмнеге сиз Жээнбеков менен мамиле кылбайсыз? Ошондо бийликке тез жетет деп билеңиз дейт. Сиз кандай деп ойлойсуз? Максат бийликке жетүүбү, же жеткенде бирдеме жасообу? Жасоо да. Алар менен кантип жасайсың эгерде көз карашың эки башка болуп турса? Алар куу экен, 6 жыл бою сизден өткөн киши жок деп досунун желкесине таптап келип жетер жерине жеткенден кийин силердин тилиңер менен айтканда кида жетти да. Эгер бирөөлөр айтат, ушунун жетегинен чыгып кетип туура кылды дейт. Бирөөлөр айтат. Кеп ал жөнүндө эмес, кеп жигиттин убадасында. Мен бул кишидей айкөл, бул кишидей көрөгөч кишини көргөн эмесмин деп, мен ушу кишинин жолун улайм деп убада деген сөздө жаштар силер түшүнөсүңөр, түшүнбөйсүңөр, улуумун түшүнөт. Лабиз деген бар. Жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлсүн деген улуу кыргыз макалы бар. Бул сөз. Эгер мен аны менен мамиле түзүп, өзүнө окшоп барып, биз сиз мененбиз деп коюп, жасап аткан иштери туура эмес болгон болсо, туура эмес деп айтышым керекпи, керек эмеспи? Мен мугалимдин баласымын. Мени ушундай тарбиялаган. Андай болуп бара албайм. Мага дагы көп кеңеш берет. Алдап барып жетип алып, анан жеткенден кийин намыс керек. Уланысын жазган экенсиз го. Жээнбеков тоже Атамбаев менен мамиле кылып, эптеп бийликке барды. Сиз да ошентип барын. Атамбаевди айдагандай, сиз да президент болсоңуз, каалагандай башкарат элеңиз. Жок. Мен антип бара албайм. Мен башынан кандай пикирде болсом, ошол пикиримди айтам. Жакса жакты, жакпаса ал менин маселем эмес. Буюрса президент болсоңуз, басып кирип жаткан кытайларга жана көмтөргө кандай пландарыңыз бар? Мен Камбаралы деген жигит агай Мырзабековдун менин планым бирөө эле. Менин планым бирөө. Кыргызстан деген мамлекетти, Кыргызстан деген үйдүн биринчи чабырасын оңдош керек. Биринчи кезекте. Экинчи кезекте ошол чабыранын ичинде жашап аткан элдин тартибин ар биринин өзүнүн ордуна коюш керек. Аял аялдай, эркек эркектей, бала баладай, келин келиндей болгон тартипке келтиришибиз керек. Кайнатасынын колунан микрофонду жулуп алган келиндер бизге жарашпайт. Же болбосо аял киши менен ажаңдашып айтышкан эркектер бизге жарашпайт. Биз касиетти кармашыбыз керек. Биз эл болушубуз керек, журт болушубуз керек. Кандай дейсиздер? Мына Өзбекстандын же Казакстандын мамлекеттик жетекчилеринин же башкаларын караңыздарчы. Көрсөң көзүң суктанат. А бизде жокпу ушундайлар? Бар. Неге чыгара албай атабыз? Себеп мүмкүн ошол мамлекеттер да жардам берип атат. Себеп бизден мыкты мына Исхак Разаков окшогон азаматтар чыгып кетсе, аларга жакшы болбой калат деп, баягындай тыйын тыпырларын берип, 5-6-дан гезит кармап, азыр Кыргызстандагы бардык телекомпания, радиолордун ээлери бар, гезиттердин ээлери бар. Ошолор аркылуу биздин кыргыз кызыкчылыгын, талабын талашып чыгат деген азаматтар жөнүндө кыргыздарга макала жаздырат. Мына менин үстүмдөн 25 жылдан бери жазып келатышат. Улуу Моңдун эсинде бар. Атайын Мадумаров үчүн биздин комментарий деп Ала тоодон кийин чыгат эле. Экранга бетип атпай калышат эле ошондой чыкканда. Кана ошолор? Кана Акаевди жактап чыгып атканда? Жок болуп кетти экрандан. Бирок ошолор жок болгондон кийин тазаланабы десең, ар бир президент келгенде ошондойлорду таап келет экен. Бүгүн да ошолор ыркырайт. Ырылдап чыгып атат мына.
Көрүп атабызбы, сезип атабыз. Ошондуктан ак караны биз улут катары өзүбүз таанымайынча, көрүнгөндүн аркасынан ээрчи берсек, биз туура жолду таба албайбыз. Бизди жаман көрсөтөт. Себеп тыйын бүгүн айбанды баатыр кылат, баатырды айбан кылып жерге көмүп коет. Ушундай заман, технологиянын заманы. Кабалдан телевизорда балдардын акыбалы кандай болот? Эл кандай жакса ошондой болот. Мен өзүмдүн пикиримди билдирдим, кайрылдым. Мен кайрылгандан кийин анан 3 күндөн кийин жооптун жойгоп деген дейишип турду. Азыр кайрылды. Мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандар башка фирмалар качан жок болот. Качан биз кыргыздар бар, өзүбүздүн бүйүгүбүздү өзүбүз ээ болгондо Кытайда башкасына чыгып кетти. Ана сен биздин таштап коюп жакта жүрөбүз. Мен ошол үчүн айтып атам. Мүмкүн тырышып болсо башка кыйынчылык келген бул жерде. Азыр эми топуй жерди сепараттык деп тырышып кайрылса кандай болот? Менимче ушул жерде биз иман жөнүндө сөйлөп жатсак, Аллах субхана тааламын айтат. Чымчык ертеден кайсы шак коюлганын билбейт. Учуп кетет. Кечке келгенде көкөрөк толуп, тоюп келет. Ал эми туруп деген эчтеке иши бар. Жок, адамды сынып ким көрөт? Аллах Таала. Передеси ар ошондой. Эгер ошол кыргыздын мендет деп билбесе, береке кетет. Биз ушул жака келип ачык албай, тирүү калып десек анда жаманшабыз. Эгер ошол жака барып, сиздер билесиздерби? Ата мекендин чеги коркоп турган көз тозоктун отуна билбейт. Караңыздарчы. Эки чеги коркоп турган көзгө тозоктун оту алам. Бул канчалык даражада өзүндүн туулу көзгө чеги коркоп. Менин сизде бир сураныч, ушуну ачык окуп койсоңуз дейт. Соке жана анын командасы угуп эсине келсин. Сокенин жана анын командасы кандай жазсаңар ошондой окуп атат. Жана анын командасы театрда концерт койгон оюнчудай же маскарабозго окшошуп баратат. Эми билбейм. Кече Бакиевдин окуясы, Зилалиевдин окуясы менен боюнча элди алдоо эмеспи дейт. Түшүнбөй калдым сурооңузду. Зилалиевдин окуясы менен мындай кылып атат да, коррупцияга каршы күрөшүп атабыз деп, эл тынчы башка берерге айтарга сөзү калбай калганда, улам бирөөсүн алып барып киргизип койсо, элдин маанайы ачылып, ай азамат күрөштү токтотпой атат, улантып атат деген болуп, чындыгында коррупцияга каршы күрөш жүрүп аткан жок. Бунун баары спектакль. Өткөн жылы эмес, эми мына бир аздан кийин өткөн жылы болуп калат. 6 айга жакындап калып атат, жанагы жылуулук борбору боюнча камалгандар. Бирөөсүнүн мойнуна күнөө арт элек. Бирөөсүнүн мойнуна арт элек. Ал менин сөзүм эмес, Слесарев деген ошол жердеги жактоочунун сөзү. Силер деле угуп атасыңар да. Бүгүнкү күнгө чейин же шопурдун алдына кирип, же берки отурган үчөөнүн алдына кирип, момда иш боюнча отурасыңар деп мойнуна кой элек дейт. Эмнеге? Мойнуна койгон болсо, өзүнүн дагы бир илешкен жери болуп калышы ыкмал. Айтат да алар. Алар жалгыз жасаган эмес да. Разахов Масалиев Озбек Куландар ушул кишилерге көңүл тутат. Тегилердин кимисин көмөк тутайын. Аны жүрөк менен кеңеш. Менин сунушум ар бир азамат үчүн анын көмөрү өзүнүн атасы болушу. Өз атасы болушу.
көп жыл башка ошону сураган экен, 25 жыл башка сураган экен. Кумириңиз кимдир? Мен ошол кезде жаш адамга жооп берген экен, мен атам. Менин атам мен үчүн менин колумун жеткиз бийик инсан. А бирөөлөр Уинстон Черчиллдин эмне тайкесин ким? Келени деп коет. Айтып коет. Келени эмне кылган иши үчүн күмүр тутасың десе, ошо салам алейкум. Деп башка жакта бирөө койсом жакшы эле дейт. Өз атам, дагы бир айтат, өз атам. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yolunda kürsüden başkalarının işareti var mı? Bundan bir razılık hayırlılık dese var. Emre göre. Atam benim enine kızmatlıydı. Gördün mü? Bundan uluk yok. Allah'ın razılık hayırlılık. Atam benim enine. Siz prezident olsanız korrupsiya bilen qanday kurashasiz? Korrupsiya bilen kurashish deganda sizlar sizlar o'xshaydi. Korrupsiya bilen kurashmasa qo'ldan qurol olib, qilich olib chiqish kerak deganda kurash yo'q. Korrupsiya bilen kurash, agar birinchi yetakchi toza bo'lsa, korrupsiya o'zidan o'zi umumni bo'ladi. Birinchi yetakchi toza bo'lsa. Birinchi yetakchi xalqini chatoq bo'lsa, korrupsiya hech qachon o'lmaydi. Ayrıca Kırgızistan'da ölmek mi kalırsa? Kazak bir kelmeyince kalırsa ölmek. Şimdi koymuşlar. Bana sizler hazır. Ayrı kalanlarla konuklaşları oğluma çiçek alayım etmeleri ayrı koymuşlar. Çok degende kirgende kürtmü özgür öyle bağlı. Şurada bir cemil bastı, cumşak oldu. Bizim içimizde dert. Galiyelerin var özgür içimizde. Cöndür böyle deviriyoruz var o zaman. Devrim şunda bize tecrübe öğretiriz, babamızın çoğayıp kalktı. Erten üstünü yürüyemekte koyuyorken, şuna bir çek saf desem dediğinde, ciğer katlayamadın ki, Nizam boyunca sizin okulunuz var. Cönleri var, caz taşmak olur. Yok, sözsüz bir burada. Hadi ki kaçan çıkarsın. Çay içi gelse, çay suyunda kilende tuğanca suyuyorsun. Tuğan mı nasıl? Sen böyle arkasın tuğan. Usul mesele topla koyuyorsun Kırgızlar. Böyle toplayın. İşini koyuyorlar toplayın. Mesele çekilmek de ister. Çekilir. Biz Rusya'nın jarandığını algan ele, gelecekte bizim jarandığımız kanday olur. Kırgızistan bizim koş jarandığımızды karayı cep kanday deyip, bakıp deyip. Men özüm için cevap verem. Kuday buyursa, Allah ошол күнгө жеткирген болса, насип кылса, мен ушундай оюм бар. Men bir günde ушундай буйрукка кол коймокмун. Кыргыз жараны Кыргызстанда тугулуп, бүгүн Америкада жашайсыңбы, Арктикада жашайсыңбы, Канадада жашайсыңбы, сен каалаган убактыңда келип Кыргыздын паспортун алганга 100% Biz kiçileke elimiz. Biz solup taşkan el emesiz. Buna ben uşul jaratkanın aldığında uşuğa men terin kökürөгүмдүн tek tüyünөн işerim menen aytılan. Kırgızsın bu. Kaysı жердин жараны болсо ошол жердин жараны бол. Бирок кинтик канын тамган жер 65 Кыргызстан. Sen ошол жерге барууга, ошол жерден үй салууга, ошол жерден bir 2 metr жерге ээ болууга жараткандын алдында дагы, мамлекеттин алдында дагы, өзүңдүн алдында дагы сен укугуң ошол. Башка жерде калууга мен бир да жерде калышканды каалабайм. Биздин өзүбүз эмес, биздин сөөгүбүздүн да бөтөн жерде калганын каалабайм. Мен макул эмес менин кол токтоосу эмне болду? Кийинки кадамдары дейт. Мен макул эмес менин кол токтоолор улантып эле атат. Уланган жерде уланып эле жатат. Мына эжекелер барып келишти Кыргызстанга, Токтогул районуна, Алабута районуна, Өзгөн районуна чейин барып келишти. Ал жердеги элди көрдү. Коркот имиш.
Мында қараңғы болып қалып тұр да, кел қол қойып бер десе, ертең күніңді ойлап қой деп біреу айтып қойса, қайра қайтады екен да. Біз қараңғы болып қалдық та. Ертең күнің емне болып қол қойып қойса, жақсы алып Анан ошолор уламдан улам коркутабыз дегенден мен айттым, корккон ким болсо токтоткула. Расмий түрдө жарыялайм, токтоткула деп атам. А Москвадагылар жазып атпайбы, кайра тескерисинче өчөшкөндөй болуп кайра күчөп атпайбы, токтойбуз деп. Топтосо Кудай жалгасын. Топтолгон жерде топтолуп атат. Мен макул эмесмин деген кийинки кадамдар кандай болот? Мындан да чечкиндүүрөөк болот. Себеп күндөн күнгө биздин үстүбүзгө коркунучтар көбөйүп атат. Мына Кытайдын жарандарынын кирип келиши, ошолордун 100 000 деген кишилер биздин жарандыкты алышы, ошолордун жерлерди алышы, ошолордун кыргыз кыздарына үйлөнүшү бул өтө чоң коркунуч. Абдан чоң коркунуч. Мен ошолордун биздин жерге келип отурукташып калышына макул эмесмин. Мен сиздер таштап кеткен үйлөргө келип башка бөтөн кошуна мамлекеттерден келип жарандардын кирип алышына макул эмесмин. Сиздер макул болсоңуздар отура бериңиздер. Кейін небереңіздерді қайсы жерге алып барып отырғызасыздар, билбеймін. Ошондо дагы айтпады дебеңиздер. Ушул коркунуч келетат бизге. 200 000ден ашык топтолгон кол ошол адамдардын үмүтү кантип акталат? 200 000 жетпейт бизге, 300 000 керек. 300 000 кол топтолсо, конституцияны эгер бекем кармаса, кыргыз конституциясын өзгөртүү жөнүндө демилге көтөргөнгө менин колумда укук пайда болот. Ал укук конституцияны кантип өзгөртөбүз биз? Кыргыз жараны, мен жанагы айткан Арктикада жүрсө дагы, кыргыз жарандыгын сактап калат дегенде конституцияга киргизишибиз керек. Түшүнүп Конституцияга бекемдешибиз керек. Кайсыл жерде мына сиздерде азыр көбүңүздөрдө неберелер ушул жерде туулду. Небере туулган болсо дагы Кыргызстанга барса, заматта токтоосуз түрдө кыргыз жарандыгын ошол небереге бериш керек деп атам. Ошону катташ керек. Таятасынын, чоң атасынын кимисинин үйүндө болбосун ошол жерден катташыбыз керек. Биз бир мамлекеттин элибиз. Кытайдай болуп 1,5 миллиард эмеспиз. Индустардай болуп миллиард эмеспиз биз. Ар бир кыргызды кызыл китепке киргизиш керек, керекпи? Макулсуңарбы? Неге кыргыз китепке киргизиш керек? Неге кызыл китепке киргизиш керек? Себеп кыргызча таза сүйлөгөн кыргыз калбай баратат. Сейрек кездешүүчү жандарга айландык биз. Чыккылачы мына Мадумаровдун тили бар экен. Уйда да бар тил. Жыракта да бар тил. Кимисин көрдүңөр сүйлөгөн? Ошо 120 депутаттын тили жоктуктан отурушабы? Мына ушуну айтып атам мен. Келгиле. Ушул нерселерди бүгүн ойлонолу. Бүгүн токтотолу ушулардын баары. Allah razı olsun. Ya tamam. Harp oynayacağız sıra. Yol kaygağırak biraz. Geri hazır. Жақсы, игілік болсын. Чоң рахмат, қаржылыққа жолғалы. Yol kaygağırak etep o. Жақсы var. Yol verken siz. Gel oldu. Мақұл, жақсы. Жақсы қалға кетті. Keyinkiçiler. Sen not oldu mu? Zahir. Zahir gana.